Кыргыз элинин тарыхында барандуу орду бар Ормон Ниязбек уулунун 230 жылдык мааракесинин ачылышы улуу инсандын эстелигин ачуу менен башталды. Салтанаттуу иш-чарада мамлекеттик туу көтөрүлүп, гимн жаңырды. Мааракеге катышкан өлкө башчысы Садыр Жапаров өз сөзүндө Ормонхан кыргыз элинин басып өткөн бай тарыхында элди бир туунун астына бириктирип, жол баштап, кол топтоп, душман беттеп, эгемендикти коргогон чыгаан инсан экенин айтып, жалпы журтту чоң маараке менен куттуктады. Эл оозунда Ниязбектин сегизбек, телегейи тегизбек деген сөздүн айтылып калышы эле бул даңктуу инсанды берген тукумдун даңазасын билдирип турат го деп ойлоймун. 19-кылымдагы татаал кырдаалда Ормон Ниязбек уулу бытыранды кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, хан шайланып, жоопкерчиликти өзүнө алган. Бул окуяны кыргыз хандыгынын түзүлүшүнүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүдөгү эң орчундуу окуя катары кароого болот. Ошондуктан Ормонхан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Мааракенин расмий бөлүгү Садыков атындагы стадиондо уланууда. Өзүңүздөр көргөндөй Ормонхан атабыздын тарыхтагы салмактуу орду даңазаланып, театрлаштырылган оюн зоо көрсөтүлүүдө. 19-кылымдын ортосунда чачылган кыргыз урууларын бириктирип, көз карандысыз кыргыз хандыгын түзүүгө аракет кылган белгилүү саясий ишмер Ормон Ниязбек уулунун 230 жылдык мааракесин ачык деп жарыялайм. Калайык калк, силердин алдыңарда ант беремин. 19-кылымда Ормонхан калың элди бир туунун астына бириктирсе, эми инсандын 230 жылдык мааракеси 7 дубандан келген ат уулдарды бир түндүктүн алдына чогултту. Салтанат менен коштолгон маданий иш-чаранын алкагында 110 боозу тигилип, өлкөнүн бардык облустарынан келген сыйлуу меймандар катышты. Элдин Кочкор районунун элинин 7 областтан келген элдердин маанай аябагандай жакшы, бардыгы ойдогудай. Керек болсо 240 жылдыгы, 200 жылдыгы белгилеш керек болгон. Бул багы кийинки биздин урпактарга чоң тарбиялык мааниси бар. Жакшылык менен өтсө экен деп барыбыз. Анан эли журтубузда тынччылык болуп эле, асманыбыз ачык болуп, ушундай тойлор көп болуп турсун. Биз акыркы хан деп Ормонду билебиз. Кытай жазмасында 300гө жакын хан өткөн экен. Ошонун акыркысы Ормон хан. Мааракеге туш келген аймактык ирелештирүүнүн натыйжасында айыл аймактарына 27 Нива өлкөсүндөгү унаа мамлекет тарабынан алынып келинди. Аймактарды ирелештирүүнүн алкагында 63 айыл өкмөтү 27 айыл өкмөткө бириктирилип, 246 штатка кыскартылган. Мына ошол реформанын натыйжасында колдоо катары ар бир айыл өкмөт башчыга мына ушундай кызматтык унаалар тапшырылууда. Чынактал районунда 10 айыл өкмөт болсо, азыр 4 айыл өкмөт болуп бириктирилгенбиз. Буга чейин ушу кызматтык автоунаабыз жок эле. Анан эми буюрса, мына бүгүн тапшырылып берилди. Иштөөгө чоң өбөлгө түшүлдү деп ойлойм. Реформанын жыйынтыгы менен Жумгал районунда 13 айыл өкмөттөн азыр 6 айыл өкмөт болуп, ар бир айыл өкмөткө бирден машина берип, бизди ушундай жакшы иштегенге мүмкүнчүлүктөр түзүп аткандыгына рахмат. Иш-чаранын расмий бөлүгүнүн жыйынтыгында ат оюндарынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Анда ат чабышта 3-чү келген чабандеске 300 000 сом, 2-чи орунду ээлеген катышуучуга 500 000 сом, ал эми 1-чи орунга Бишкектен Батирдин ачкычы тапшырылды. Ошондой эле маараке эстрада ырчыларынын концерттик программасы менен коштолду. Байгеси Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү Батир. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.